Кыргызстандын чек ара кызматынын түзүлгөнүнө 21 жыл болду. Ал арада 2004-жылы чек ара кызматы 2 жолу улуттук коопсуздук кызматынын карамагына өтүп, бирок кандайдыр бир жүйөлөр менен чек ара кызматы болуп өзүнчө бөлүнгөн. Ал эми быйылкы жылдын 14-ноябрында ошол убактагы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр тарабынан кол коюлган токтомго ылайык чек ара кызматы кайрадан УКМКга кошулду. Кыргызстан эгемендик алгандан бери УКМК менен чек ара кызматы ушуну менен биргеликте иш алып барууга 3-чү жолу белсенип жатат. Эки кызматтын бир мекеменин курамында болушу мурдагы союздаш өлкөлөрдүн тажрыйбасында орун алып, азыркыга чейин үзүрүн берүүдө. Я служил все время. Убагында мен бул эки мекеме бирге толук кандуу иш аткарып жатканда кызмат өтөгөм. Азыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда бул мамлекеттик кызматтар чогуу иш алып барганы абдан жакшы. Анткени биргелешип иш алып барганы ыкчам кызмат кылуу жактан да абдан сапаттуу болот. Себеби экөө тең бир кызматты аткарышат. Чек ара мамлекеттин аймагын белгилеген чек ара кызматы коопсуздук комитети менен бирге иш алып барган мамлекеттерге Россия, Тажикстан, Өзбекстан кирет. Эл аралык тажрыйба бул натыйжалуу болоорун тастыктап турат. Ага катар аталган мекемени УКМКга кошуу менен чек арага чеп болгон кызматкерлердин социалдык шарты жакшырат. Себеби биринчи бул жана чек ара маселесин чечүүгө аракеттенүү, экинчи ошол чек ара коопсуздугун, үчүнчү ошол чек ара аймагында жашаган айылдардын социалдык, экономикалык көйгөйлүү маселелерин чечүү максатында жасалды. Негизинен эки мекеменин кошулушу чектеш мамлекеттердин өлкө аймагына жүк, товар, баңгизат жана куралдын мыйзамсыз алынып келинишине каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатат. Аткаруу органдарынын функцияларын оптималдаштыруу максатын көздөйт. Эксперттердин айтымында улуттук коопсуздук дал ушул чек арадан башталат. Чек ара кызматынын улуттук коопсуздук кызматына киргени мынабу ич-ара оперативдүү маалыматтарды алмашуу, ошол боюнча чечкиндүү, мобилдүү, тезирээк чечим кабыл алыш үчүн бул өтө ыңгайлуу. Экинчиден, контролдоо боюнча, регистрация боюнча, учет калуу боюнча чек арадан өткөн ар кандай террористтик уюмдук же экстремисттик уюмдук мүчөлөрүнө же болбосо кылмыш жасап кандайдыр бир деңгээлде качып жүргөн кылмышкерлерге каршы күрөшүүдө дагы бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда тезирээк чечилгенге шарт берет. Чек ара кызматын УКМКнын курамына киргизүү маселесин Садыр Жапаров өкмөт башчы болуп турган кезде Баткен эли менен жолукканда билдирген. Ал чек аралаш аймактардагы көйгөйлүү маселелерге байланыштуу каралып жатканын белгилеген. Ошондой эле аны тез арада чечүү үчүн УКМКга тапшырма бергенин айткан. Кыргызстан менен чектешкен Кытай жана Казакстан чек аралары толугу менен бүткөн. Бүгүнкү күндө кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик чек аралары толук тактала элек. Өзбекстан менен талаштуу болгон аймактын 85%дан ашыгы, ал эми Тажикстандын 50%дан көбүрөгү аныкталган. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Август айында эки тараптуу мамлекеттик өкмөт аралык жыйын өттү. Анда дагы бир топ маселе чечилди. 94,5% дагы делимитация маселелерин каралды. Эми буюрса жакынкы убактарда ошо Тажикстан мамлекети менен ошо делимитация, демаркация маселелери дагы алдыга жылат деген ишенимиз бар. 19-ноябрда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык делегациянын мүчөлөрү жыйын өткөрүштү. Алар жакында өзбек тарап менен боло турган жолугушууларда сүйлөшүүлөрдүн стратегиясын, көйгөйлүү маселелерди чечишти. Мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүн чогултуп сүйлөшүп, бир жыйын өттүк. Анын алдыбызда ушундай өзүбүздүн милдеттерди тактап алып, мына өзбек делегациясы менен жолукканда кандай маселелерди коебуз, кандай көйгөйлүү маселелер ошо боюнча сүйлөшүп алдык. Буюрса жакын арада ошо Өзбекстан менен жолугушуу уюштурабыз. Биз бүгүн нота жибердик, эгер келсе, мен ойлойм, уже чек ара маселелери кичине алдына жылы деп ойлойм да. Чек ара элдердин кызыкчылыгын эске алуу менен сүйлөшүү аркылуу гана чечилет. Кылымдар бою ынак коңшу болуп, достукту туу туткан мамлекеттер менен чек араны тактап алууда жергиликтүүлөрдүн ою, алардын социалдык, экономикалык абалы сөзсүз эске алынууга тийиш дешет эксперттер. Айнура Жанышева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.